Былтыр 2024 жылы январь айында Москвага неберем экөөбүз жөнөп калдык. Бардык чемодандарды даярдадык. Өзүбүздүн күрүчтөрдөн алганбыз. Москванын күрүчү жакпайт деп. Ошентип саат 3-төн 15 өткөндө такси келди. Таксиге чыктык. 5-тен 15 өткөндө Ош эл аралык аэропортуна жетип бардык. Жетип чемодандарды түшүрүп атсак, бир маалда менин документ салынган кара сумкам жок. Ары карадым, бери карадым, издедим, жок. Ошондо билдим үйдө калып кеткенимди. Жолдор дагы туман болчу, январь айы. Анан селейип эле шок акыбалга түшүп калдым да. Биз апарган шопур байке орто жаш киши экен. Артында баласы дагы бизге окшоп уча тургандарды ташыйт экен. Артыбыздан эле жетип келди. Анан чипибиз чыгып атса келип сурап калды, эмне болду деп. Акыбалды билгенден кийин мен бозоруп, шок болуп турганымды көрүп, эже кыжалат болбоң, апарып алып келемин деп калды. Анан менде үмүт пайда болду. Чынбы? Барып келсек болобу, үлгүрөбүзбү деп мындай үмүт пайда боло түштү да. Эже апарып алып келем деп мага сөз бергендей эле болду да. Анан апарып алып келем дегениге сүйүнүп анан машинасына отурдук. Бир маалда Ош аэропортунан Кызылкайга карап 5-тен 20 өткөндө учуруп жөнөдүк. Анан Ошто анча туман жок экен. Бизден перевалдан өткөндөн кийин биз жака жөнөгөндө туман экен. Туманга деле карабай учуруп айдады. Анан мен кошуна кемпирге чалдым. Жакшы 5 болсо дагы трубканы көтөрүп калды. Эже ушинтип документтерим калып кетиптир. Неберелерди чыгарып, чердактан түшүрүп, сумканы алып, жолго утурлап бериңиз дедим. Десем, карабайт белең, этият болбойт белең, эсил гана деп калды. Анан неберелерин түшүрүп, документтерди алып, анан мен Кызылкайга таксиге чалдым. Бир кыз алды, ага дагы айттым, ой, ушинтип аптыгып, ушундай болду, үлгүрүшүм керек десем, бир таксини айтты, ал такси чалды, эмне кылышым керек деп. Үйгө барып, документти алып кайтышым керек деп, бизде Южный деп коет, Калтактын үстүндө үйүбүз. Макул эже деди, бирок тездешпей койду. Мен же таксиге катуураак сүйлөп койдумбу, билбейм, иш кылса эже туман жолдор, мен машинамды коркунучка кое албаймын, анын үстүнө тайгак деди. Анан Данияр айтты, эже майлы, кыжалат болбоң, мен сизди жеткиремин. Такси секин айдаса айдай берсин, мен катуу айдайм деди. Анан биз Нокаттан өттүк, Саливага жеттик. 12 Мойнокко жеткенде анан такси ошол жерге араң уйкусурап жетип барды. Анан документтерди жеткиргениге 650 сом сурады. Менде 450 сом бар экен. Анан Данияр жанынан 250 сом берип, таксини жөнөттүк дагы. Кайра учуруп, Ош аэропортко жөнөдүк. Туман күчөйүп кетти. Анан каршы келаткан машинеге шопур жактагы көзгөсү тийип, сынып дагы калды. Ага деле караган жок. Данияр учуртуруп айдады. Анан тилим кургап калып атат. Данияр айтты, эже суудан ичип алың дагы, өзүңүздү басың, мен жеткирем дедимби, жеткирем. Көп кыжалат болбоң деди. Анан биз немеден Нокаттан өтүп, перевалга жакындаганда аэропорттон чала башташты. Келатасыңарбы, жакындадыңарбы, силерди күтүп атабыз, үлгүрөсүнбү же уча берсинби деп чалып калышты. Анан Данияр айтты, үлгүрөм, мына жетейин деп калдым дей берди. Анан Даниярдын атасы биздин чемодандарды встрештетип, даярдап туруптур. 600 встрештетиптир. Анан ошентип үлгүрөм дейт.
тез чалышып атат, үлгүрөм дейт. Ошентип атып 7-ден 20-25 өткөндө аэропортко жеткирди. Сөзүнүн үстүнөн чыкты. Анан акыркы болуп бизди регистрациядан өткөрүп, ата бала бизди учурушту. Мен Даниярга аябай дуа кылдым. Тарбиялаган ата энесине ыраазычылыгымды билдирем азыр деле. Качан эстесем аябай жакшы дуа кыламын. Данияр дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалаймын. Менден кайтпаса жакшылык Алла Тааламдан кайтсын деп дайыма дуа кыламын. Муну менен сиздерге эмне айткым келет? Бул жерде Даниярда анық Манастын айкөлдүгү, эр жүрөктүүлүгү даана байкалып турат да. Бул биздин жигиттердин Манастын тукуму экендигибиз билинип турат. Айкөлдүгү, баатырлыгы, чөгүп бараткан адамга өзүнүн жанын ойлобой, өзүнүн боюн таштагандыгы бул биз сыймыктана турган нерсе. Ошо 41-жылда дагы Чолпонбай Төлөбердиев акыркы үмүт менен баягы акыркы гранаталарыны белине байлап, душмандарды киргизбей тосуп калганы бул тарыхта калды. Анан бул кече эле Москвада метронун астына ташаган Нурбектин эр жүрөктүүлүгү даңазаланып эле келатат го. Бул кыргыз элинин эр жүрөктүүлүгү. Анан Курманжан Татка энебиз дагы ошо өзүнүн жанын ойлобой, ошол кезде басып алган ушул Россия басып келгенде өзүнүн эр жүрөктүүлүгүдөн шарттарын кое алганда, биздин динибизге, тилибизге кысымчылык көрсөтпөйсүңөр, ошондо биз багынып беребиз деген. Ошон үчүн мына биз азыр тилибиз, динибиз өзүбүздүкү болуп, ушундай даражага, ушундай жакшы жашоодо жашап жатабыз да. Биз кыргыз эли Манастын тукуму экендигибизден, эр жүрөк, баатыр эл экендигибизден сыймыктанышыбыз керек да. Мен ушул нерсени сиздерге айткым келет. Анан байкасаңыздар, биздин кыргыз элинин баатырлыгы көп да. Бардыгыны айтып отурса, мындай окуялар көп. Биздин ушундай Даниярдай эр жүрөк балдарыбыз бар экендигине сыймыктанабыз. Анан элибиз, жерибиз тынч болот. Биз эч качан душмандан коркпогон, тайманбаган эл экендигибизди дүйнө жүзү билет да. Мен бир Македонскийдин айткан сөздөрүн дагы сиздерге жакшы айтып бермекчимин. Ошондуктан кыргыз эли баатыр эл экендигинен сыймыктанып жашашыбыз керек. Ушундай сонун окуялар менен, баатырлыгыбызды даңазалаган окуялар менен жолугушканча дагы саламатта болушуңуздарды тилеймин. Аман болуңуздар. Айкөл Манас, Баатыр Манас деп жумок кылып айтканыбыз менен бул жумок эмес. Айкөл Манастын тукумдары уланып атат. Мына Даниярдын мүнөзүнөн айкөлдөгү баатырлыгы сезилип турат да. Өзүнүн машинасынын коркунучун дагы ойлобой, күзгүлөр сынса дагы, туманда баатырлык менен бул ишти жасаганы бул айкөлдөгү баатырлыгы болот да. Ушундай болсо дагы менден көп деле акча сураган жок. Мен мындай Даниярдай эр жүрөк балдарыбыздын бар экендигине мен жөн гана сыймыктанам. Сиздер дагы сыймыктансаңыздар боло турган балдарыбыз бар. Биз бул балдарыбыз менен тынч уктасак болот, баатыр балдарыбыз бар экендигине сыймыктансак болот.
Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.